Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Демек, сиздер менен биз группа түзүү темасын улантып кетебиз. Мына группа түзүп атып, сиз кантип 5 айда 40 миң, 50 миң сом кирешиге чыга аласыз. Ушул жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Ушуга керектүү эң бир керектүү куралдардын бири бул жолугушуу уюштуруу жөнүндө сүйлөшүп кетели. Кантип сиз көптөгөн 50-100 адам менен жолугушуу уюштура аласыз? Кантип 200-300 адам менен жолугушуу уюштуруп отуруп, келечекте мына өзүңүздүн уюмуңузда 100дөгөн, 200дөгөн адамдарды каттай аласыз. Биринчи баскыч наставник жана шерик менен иштөө жөнүндө сүйлөшүп кетели. Деги эле Мирлан Батырханов ким, неге мени бул 40 миң, 50 миң сом акча тапсаң болот деп үйрөтүп атат. Мунун өзү кандай акысы бар? Бул неме кандай убада берип атат деген ой пикир келиши мүмкүн. Ошол себептен өзүм жөнүндө бир аз айтып кетсем, жана тааныштырып кетсем. Деги эле 2008-жылдан бери биз мына Фабилик компаниясы менен бирге байланышыбыз бар. Анан 6 жыл такай берилип киришип иштедик. 2 жылда Рубин директору болдук. Жана мына 9 миң евросын компаниядан алдык. Бул бир жолку чек болуп, Анан Бриллиант директорун ачтык, бирок Бриллиант директорун жаппай калдык. Азыр мына 2018-жылы кайра бул бизнесте кайрылып бул бизнеске киришип иштеп отуруп, мына кайра Бриллиант директор болуп алдык. Кудай бурса жакында Бриллиант директорун жаап, биз кудай бурса ал боюнча дагы чекти алабыз. 4 жыл пассивдүү пайда иштебестен көрдүк. Мына мен Мирлан жана Дарья Батырхановдор биз үй-бүлөлүү менен бул бизнес жасап жүрдүк. 4 жыл ичи биз өзүбүз сынайлы деп, дагы башка бизнес, дагы бир булак болсун деп 4 жыл ичи башка бизнес ачтык. Өзүбүздүн бизнесибизди жакшы бутуна тургузуп койгондон кийин дагы бир булак болсун деп кириштик. Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, тармактык маркетингде пассивдүү пайда жок, же болбосо иштебей калсаң акча түшпөй калат, бул жалган деген нерсе болушу мүмкүн. Жок, жалган эмес, кандай гана бизнес болбосун, сиз аны туура курсаңыз, сөзсүз түрдө ошол иштебей калсаңыз да түшүп турчу булак кылып куруп алсаңыз болот. Ал үчүн сиз албетте система курушуңуз керек. Бул бизнесте биз сиздерди как раз биздин командада иштечү болсоңуз, биз сиздерди система курушка үйрөтөбүз. Калганын жаптык, банкрот келечегин көрбөдүк. Ошол себептен 8 бизнестен 7 бизнесин жаап салдык. Кээ бирлеринин келечегин көрбөдүк, кээ бирлери банкрот болуп калды, кээ бирлери пайдага чыкпай калды, кээ бирлерин өтө кичинекей бизнес экенин көрдүк, кээ бирлеринде өзүбүз таппадык, кызыксыз, однообразный, күндө эле окшош, эч кандай өнүгүү жок бизнес экенин түшүнүп, кээ бирлерин өз ыктыярыбыз менен жаап салдык. Алардын ичинде толтура бизнестер болчу. Супермаркет, продуктовый дүкөн ачтык, доставкасы менен үйгө. Селфи-шот саттык, сумка саттык, нанолактар саттым, доставка гүлдөрдү, белектерди доставка кылып аттым, PlayStation ачтым, игровой клуб ачтым, жана башка көптөгөн бизнестер жасап көрдүк. Анын ичинде сүйүү унаасын ачтык. Сүйүү унаасы деген бул мындай автобус, кичинекей чакан бус болчу. Ал мына романтика жаратчу, жана ошол жерде DVD оюн өтө турган жер бар эле, жана бир аз сюрприздер бар эле. Аны да жаап салдык келечегин көрбөй. Бир гана бизнести алып калдык, жана аны өстүрдүк. Ошол бизнес биздин тармактык маркетинг бизнесине окшош болчу. Анткени нолдон баштап билимдин жардамы менен чоң акча кылса боло турган бизнес болгондуктан алып калдык. Азыр ал бизнесибиз биздин шаарда эң бир атактуу ишканалардын бири, өзүнүн тармагында топ эң мыкты, эң күчтүү 10 ишканалардын ичине кирет да. Мына демек кадимки бизнесте да биз игиликке жеттик, тармактык маркетингде да игиликке жеттик деп айтсак болот. Деги эле тармактык маркетингде берилип иштегенибизге 7 жыл болду. Мына мен иштегениме 7 жыл болду. 2016-жылдын аягында кайра Фабиликтин бул бизнестин өтө күчтүү экенин көрүп, тиги кадимки бизнесте потолокко келдик. Потолокко келдик дегенибиз бир гана өзүбүздүн шаардан башка жака өстүрсөк болбойт экенин түшүндүк дагы. 2016-жылы кайра Фабиликтин ушунчалык күчтүү бизнес экенин, анын масштабынын да чек жок экенин, ал кааласак ушул жерде өзүбүздүн жашаган шаарда туруп алып Бишкек менен иштесек болот, көптөгөн Кыргызстан шаарлары менен иштесек болот, Казакстандын көптөгөн шаарлары, Россиянын, Түркиянын, Украинанын, деги эле көптөгөн 32 мамлекет менен бирге иштесек болот деп, ушул бизнестин ушунчалык чоң экенин түшүнүп, кайра ушул бизнеске келдик. Бул бизнесте чындап миллиондор тапса болорун көрүп. Анан мына 1 жыл 7 ай кечиресе 1,5 жыл болуп калыптыр. 1 жыл 7 айда мына биз ушул бизнести таштап, ушул бизнесте иштебесек да түшүп турчу булак кылып калганыбызда айына бизге орточо 40-50 миң сом акча түшүп аткан болчу. Мына 4 миң, 5 миң балл. Бул деген 450 миңден 500, 550 миң, 600 миңге чейин оборот берчү. Анан кийин 1 жыл 7 ай киришип иштеп отуруп, кайра 48 миң баллга чыгардык. Азыр мына ушул запись жасап аткан учурда меники уже биздин групповой баллыбыз 50 миң баллга жакындады. 49 миң 900 бир нерсе деген балл болуп калды. Мына бул дегенибиз 5 миллиондон ашык оборот. Мына 400-500 миң обороттон 5 миллионго оборотко чыктык. Мына кайрадан онлайн, интернет, бардык тажрыйбабызды, билимибизди колдонуп отуруп ушул оборотко чыктык. Жана бирге албетте бирге командабыз менен бирге. Жалгыз чыккан жокпуз муну. Жалгыз эч убакта 5 миллиондук оборот жасай алмак эмеспиз. Чоң команда менен бирге иштеп отуруп ушул натыйжаларды жасап атабыз. Сиз дагы ушундай натыйжаларды жасасаңыз болот, эгер албетте биз менен бирге болуп, биздин команда менен бирге иштешип, аракет кыла берсеңиз. Эми бул сабактын пайдасы, кандай пайдасы бар экен? Көптөгөн жолугушууларды уюштурууну үйрөнүп аласыз биринчиден. Экинчиден, жолугушуулар көбүрөөк натыйжа алып келе баштайт сизге. Жана жолугушуу уюштурууда негизги каталарыңызды түшүнөсүз. Жолугушуунун максаты, деги эле мына сиз жолугушуу уюштуруп атасыз, ошол жолугушууда кандай максаттар болот, көрөлү. Албетте сиз жолугушуу уюштурганда сиз ойлошуңуз мүмкүн адамды каттоо.
Адамды каттоо эмес, бул өзүбүздү сатуу экен. Адамды кызыктырып, эптеп кызыктырып алып эмес экен, өзүбүздү сатуу. Адамдар көбүнчө компанияга эмес экен, адамдар көбүнчө сизге келет экен. Сизге ишенип гана келет экен да. Сизге ишенсе, ал сиздин сунушуңузду көрөт жана сиздин сунушуңузду жакшылап изилдеп карайт. Ишенбесе, ал карабайт, бизнеске дагы сунушуңузга да ишенбейт. Учурлар болот, ушул сунушка ал адам даяр болуп калган болот. Ошол учурда сизге көп карабашы мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда 90% учурда сизди көрүп, сизди карап анан кийин гана кызыгат. Экинчи мүмкүнчүлүктөрдү сатуу. Албетте, жолушуда биз мүмкүнчүлүктөрдү сатат экенбиз, ушул мүмкүнчүлүктү кызыктырып коюшубуз керек экен. Ошол мүмкүнчүлүктөргө кызыкканда анан кийин катталууга макул болот экен. Эми мүмкүнчүлүктөрдү сунуш кылууда бизде негизги эки вариант болот. Бизнес акча мүмкүнчүлүктөр жөнүндө сүйлөгө керек жана продукция аркылуу иштөө. Мына кээ бир адамдар продукция аркылуу иштеп, көптөгөн адамдарды оңой катташат жана оборотторду тез жасашат. Бирок продукция аркылуу иштегенибизде ишибиз аябай көп болуп калат, лидерлерибиз жок болуп калат жана оборотубуз өйдө төмөн түшүп секире бере турган болуп калат. Албетте мен бирөөсүнө гана басым жасабаңыз деп айтпайм, экөөсүн тең айтыш керек. Алгач бизнес акча мүмкүнчүлүктөрдү айтып, анан жок деген учурда продукция аркылуу иштесек болот экен. Мен ушундай көрөм. Кээ бирлер жалаң продукция аркылуу иштейт. Ушундай командалар көп эле, жок деп айтпайм. Жана продукция аркылуу иштегенде сиз жокту азыраак угасыз да. Ошол себептен мен сизге кандай сунуш айтат элем? Алгач бизнести сунуш кылыңыз, анан жок дегенден кийин продукцияны сунуш кылыңыз. Ошондо утулбайсыз, экөөнү тең сунуш кылып жетишесиз. Тескерисинче продукцияны сунуш кылып турган бизнести сунуш кылсаңыз, көпчүлүк адамдар жок дейт. Эмнеге деген алар ойлойт, демек бул бизнесте продукция сунуш кылыш керек экен деп ойлойт да. Бул боюнча мына группалардын түрлөрү, эмнеге группам өспөйт деген видео бар, көрүп таанышып чыксаңыз болот. Эми группа түзүүдө негизги эки көрсөткүч бар. Эки көрсөткүч дайым биздин натыйжага таасир этет. Ушул эки көрсөткүчтөн болот экен да биздин натыйжа. Жолуушулардын саны, көптөгөн видеодо айтып келип атабыз, балким сиз уже муну билесиз, жолуушулардын саны канчалык көп болгон сайын, ошончолук сизде ийгиликке жетүүгө шанс чоң болот. Жана жолуушулардын сапаты. Жолуушулардын сапаты көптөгөн жолуушуларды уюштуруп отуруп, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп отуруп, машыгып кайра-кайра адамдарга сунуш жөнүндө айтып берип отуруп, анан жолуушулардын сапаты жогорулайт. Жөн жогорулабайт экен, өзүнөн өзү жогорулап калбайт экен. Менин видеомду көрүп эле жөн эле бир-эки машыгып коюп жогорулабайт экен. Ал үчүн сиз айталы бир 10, 20, 30 кишиге сунуш жөнүндө айтып беришиңиз керек экен. Менин видеомду көрүп, паузаны басып, кайра-кайра кайталап айтып, мисалы үчүн менин презентацияларым бар да даяр. Мисалы үчүн тармактык маркетингде иштегендер үчүн деген бар, азыраак айлыкка иштегендер үчүн деген бар, чакан бизнестин ээлерине деген презентация бар. Деги эле үчүнчү вариант жөнүндө тааныштырып кетебиз деп универсалдуу, баарына көбүнчө кожокелерге туура келчү, үйдөн же кошумча иштейм дегендерге туура келчү презентация бар. Ошолордун баарын көрүп, паузаны басып кайталап айта берсеңиз, сиз адамдарга презентация өтүштү үйрөнүп каласыз. Албетте, видеону көрүп эле жөн эле кайталаганда сиз сонун айтып калбайсыз, ал үчүн көптөгөн адамдарга практика жүзүндө да айтып беришиңиз керек. Ошондо сиз сонун айтыпчы болуп каласыз жана адамдарды сезе билчү болуп каласыз. Бул боюнча мына жеңил сатуу сабактарында айтып кеткенбиз, эгерде сиз продукция жөнүндө көбүрөөк айтып кардар издечү болсоңуз дагы, мына жолуушулардын саны жана жолуушулардын сапатын жогорулатуу жөнүндө ушул сабакта көбүрөөк айтып кеткен. Албетте сиз сатып иштебесеңиз да, бул видеону сөзсүз түрдө көрүп коюңуз, сиз сатуу психологиясын түшүнүп каласыз. Демек сиз сатуу психологиясын түшүнсөңүз, адамдарды кызыктыруу психологиясын да түшүнүп каласыз. Адамдарды сиз оңой кызыктырган сайын, сиз бизнести да оңой сатасыз, продукцияны да оңой сатасыз. Бирок көпчүлүк адамдар ойлойт, биз эч нерсе сатпайбыз, биз бизнес сатабыз. Эгерде сиз группа түзүп иштейм десеңиз, сиз бизнес сатасыз, анан экинчи орунда продукция сатат экенсиз. Продукцияны сатканда көтөрүп жүрүп сатпайсыз, ооз эки сөзүңүз менен, сүйлөө менен көптөгөн адамдардын колдонуп көргөндөгү натыйжасын айтып отуруп сатат экенсиз. Жана адамдар канчалык көп продукция алган сайын, сизге оборот боло баштайт, сизге акча түшө баштайт. Экинчи, рекламанын 10 негизги эрежеси, реклама негиздери аттуу сабагыбызды дагы көрүп чыгыңыз, ал жерде дагы жолуушулардын сапатынын үстүнөн жана жолуушулардын санын көбөйтүүгө үйрөтөт. Жана ошондой эле статистика, мына статистика деген видеобуз бар, муну да сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Канчалык көп адам менен жолуушкан сайын сизде ошончолук көп шанс чоңойот деди. Ушул жөнүндө көрүүчүлөр айтып кетет. Эми сиз жолуушуу уюштурууда негизги жасаган каталарыңыз жөнүндө сүйлөшүп кетели. Ким кандай каталар жасайт экен, ошону көрүп кетели. Биринчи катабыз бул жолуушулардын саны аз. Экинчи катабыз туура эмес настрой менен иштейбиз. Үчүнчү ката азыркы натыйжаны гана көрүү. Мына бүгүнкүнү гана карайбыз, эртеңкүнү көрө билбейбиз. Муну да башкача айтышат видение деп. Видение жок үчүн сиз тез багынасыз, ийгиликке жетпей каласыз. Адам тандоо, алардын ордуна чечип коюу. Шуну жасаганыңызда да сизде жолуушулар начар болот жана жолуушулардын саны аз болот. Өзүңүзгө окшогон адамга гана сунуш кылуу, адамдарды тандоо экен, бул дагы. Ошол себептен ийгиликке жетпей калышыңыз мүмкүн. Жана жолуушулардын саны да сапаты начар болуп калат экен. Ошон үчүн тандабайт экенбиз. Ар бири жөнүндө кыскача көбүрөөк сүйлөшүп кетели. Жолуушулардын саны аз деп атабыз, бул боюнча сиздерге суроо.
Сиз бир күндө канча жолугушуу уюштурасыз? Канча адамга бизнес сунуш жөнөтүп, алар менен телефон аркылуу же WhatsApp аркылуу же бетме-бет сүйлөшөсүз? Ошону өзүңүзгө жооп берип кетиңиз. Бир күндө сиз канча жолугушуу уюштурасыз? Бир күндө жок дегенде бир жолугушуу уюштурам дегендер кол көтөрөбүз азыр. Жок, мен бир жумада бир эле жолугушуу уюштурам дегендер кол көтөрөбүз. Бир айда бир эле жолугушуу уюштурам мен дегендер кол көтөрөбүз. Бир айда бир эле жолугушуу уюштурам дегендер сиздер куттуктайм, сиздер 10 жылда директор болосуздар. Куттуктайм, азаматсыздар, сиз 10 жылда араң 50 миң 60 миң акчага чыгасыздар. Жакшы темпте кетип атасыздар, азаматсыздар. Бирок эртең компания жаман экен, адамдардын баары каттап алыптыр. Менин наставнигим жаман деген шылтоолорду айтпаңыз. Менин наставнигим мен көп иштебейт деген шылтоолорду айтпаңыз. Сиз өзүңүз иштебей атасыз. Өзүңүз акмактык кылып атасыз, өзүңүздүн келечегиңизди, өзүңүздүн кыялдарыңызды, өзүңүздүн тилек арзууларыңызды алдап атасыз. Өзүңүз алдап атасыз. Андай кылбаңыз. Бир күндө бир жолугушуу уюштуруңуз. Жок дегенде. Ошондо гана сиз 3-4 айда, 2-3 айда, 4-5 айда директор болдум деген натыйжага келесиз. Болбосо жок. Ийгилик жөнүндө мотивация берчү видеолорду көрүп коюп, ийгиликке жете албай, кайгырып, эмнеге жетпей атам деп башкаларды көрүп тамшанып, жуксун деп жүрө бересиз. Бир жумада бир жолугушуу уюштуруп атам дегендер, азаматсыздар, сиздер дагы бир 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөттө 30 миң 50 миң сомго же директор болуп акчага, ушул акчаларга чыгасыз. Сизди да куттуктайм, сиз улитка темпинде иштеп атасыз, азаматсыз. Туура жолдо кетип атасыз. Ушинтип жүрө бериңиз, андан кийин башкаларга кызыгып, тамшанып, бул бизнес өтө кыйын экен деп башкаларга жамандаңыз. Бирок бизге окшогондор, бизге окшоп тез-тез көп адамдар менен жолугушуу уюштуруу иштеген адамдар сизге ишенбейт. Баары бир, Көпчүлүк муну жасабайт, ошол себептен өсүү жок. Бул элестетиңиз, мына сизде дүкөн бар, бирок дүкөнүңүздүн эшиги жабык. Бир күндө айталы 5 мүнөткө же 10 мүнөткө ачылат, башка убакта жабык. Мына ошого окшош. Бир күндө бир жолугушуу уюштурбасаңыз, анда сиздин дүкөнүңүз дайым жабык дегенге барабар. Анан сиз жолугушуулардын саны аз болгонун себеби болушу мүмкүн мындай, мен адамдардан жок укканды жаман көрөм, жок угуп тажадым, ошон үчүн жолугушуу уюштурбайм. Жана мен корком, мага жок деп койсочу, кызыкпай койсочу, мен жөнүндө не ойлоп калсачы деген ойлор келиши мүмкүн. Бул боюнча сиз ошол ойлорду, ой пикирди жеңүү үчүн сиз мына жокту угуп сынып калбастан ийгиликке жетүү жөнүндө деген видеонун 5 видео бар. Ошол видеону көрүп чыгыңыз. Алгач биринчи, экинчи видеону көрүңүз, анан 3-чү, 4-чү, 5-чи видеолорду көрүп чыгыңыз, Бирөөсүндө жоктун себептери жөнүндө айтылат, бирөөсүндө жокко сынбастан тескерисинче күч алуу боюнча айтылат, бирөөсүндө жокторду угуп отуруп кандай адамдар кандай ийгиликтерге жеткенин айтат. Жана деги эле биздин эле бизнесте эмес, деги эле жашоодо ийгиликке жетем деген адамдардын баардыгы жокту угушу жөнүндө далилдерди көрсөтүп берет. Ошондо сиз жокко сынбай да каласыз, жоктон коркпой да каласыз. Жокту тескерисинче уккуңуз да келип, жокту жакшы кабыл алып каласыз да. Жок деген сөзүчү. Ошондо сизде жолугушуулардын саны көп болот. Жолугушуулардын саны көп болгондо гана сизде ийгилик болот. Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, мисалы үчүн кээ бир китептерди окусаңыз, кээ бир бизнес презентацияларды көрүшүңүз мүмкүн. 5 адам каттап койсоңуз, сиз аладан 5 адамдан каттаса 25 болот, 25 адам 5 адамдан каттаса 625 киши болот деп айтышат, Бирок чынында булар 5 адам деген жөн гана адам эмес, жөн гана кардар эмес бул 5 адам. Чынында 5 адам бул серьезно силерге окшоп группа түзүп айрыкка чыккым келет дегендер. Аларды каттоо үчүн, 5 адамды каттоо үчүн албетте бир жок дегенде 20, 30, 50 кишини катташыбыз керек. Ошондо арасынан 5 чыгат. 100 кишини катташыбыз керек. Ошондо 5 адам чындап берилип иштегиси келип аягына чыккан адамдар чыгат. Ошолор менен гана бирге сиз гүлдөп өсөсүз. Ошолор менен бирге гана сиз 500 миң, миллион сом, 5 миллион сом деген акчаларга чыга аласыз. Ансыз сиз чыга албайсыз. Ошол себептен жолугушуулардын саны дайым көп болуш керек. Жана дайым көп болуш керек. Элестетиңиз, мен кээ бир адамдарга айтам, бул жерде 2 киши каттап коюп айрыкка чыкса болот экен деп уктум, деп башка компанияда айтышты мага деп айтышат. Бул жалган, бул миф. Болгону коркок адамдарды кичине кызыктырып, бул бизнесте кичине көзүн ачып карап койсун деген максатта гана жөнөкөйлөтүп айтылган сөз болушу мүмкүн. Бирок чынын айтсак, 5 адам менен, 2 адам менен байып кеткен адамды көрө элекпиз. Элестетиңиз, дүкөндүн 5 эле кардары бар, чоң супермаркет, Народный же айталы Фрунзе деген дүкөн. Бирок анын 5 эле кардары бар. Байып кетеби ал дүкөн? Байып кетпейт, Бардык эле бизнестерде ошондой. Сулуулук салон айталдында биздин 2 сулуулук салонубуз бар, чоң. 5 кардар менен биз эч качан байып кетмек эмеспиз. 5 кардар менен биз эч качан чоң салонго айланмак эмеспиз. Көптөгөн, 100дөгөн, 500дөгөн, 1000дөгөн кардарларды тартып отуруп гана биз чоңойдук. Бул бизнесте деле ошондой эле. Ошол себептен чындыкты караңыз. Сиз 5 адам каттайм деп жүрө берсеңиз, 5 адам каттасам жыргайм деп жүрө берсеңиз, 5 эле жолугушуу уюштурам ан үчүн. Же ан үчүн айталы эптеп чыдап 10 эле жолугушуу уюштурам десеңиз, анда жаңылыштык кылып атасыз. 100дөгөн, 200дөгөн, 500 деген жолугушууларды уюштурушуңуз керек. 500 деген жолугушууларды өткөрүшүңүз керек. Бул албетте өзүңүз жалгыз эмес, командаңыз менен бирге. Өзүңүз айталы 50, 60, 100 жолугушуу уюштурсаңыз, командаңыздагы адамдар менен бирге 500, 600 миң деген жолугушууларды уюштурасыз. Жолугушуу дегенде сөз бетме-бет эмес, интернет аркылуу да болот, бетме-бет да болот. Кимге кандай вариант чыгат боло берет. Эми жолугушууларды уюштуруу жана адамдарды чакыруу боюнча мына бизде, эгерде көрөлөк болсоңуз, группа команда түзүү негиздери сабагы бар. Ошону көрүп кетиңиз. Баштапкы тепкич бардык түрлөрү менен тааныштырып кетет.
Ошондой эле мына түрлөрүн билип алгандан кийин мына интернетсиз телефон аркылуу иштеп тааныштарды чакыруу, тааныштарын чакыруу жөнүндө мына даяр тексттер, даяр шаблондор бар. Ушунда көрүп үйрөнүп кетиңиз. Ошондой эле мен кимди чакырмак элем? Контакттар, тааныштар тизмесин түзүп, ошонун жардамы менен иштөө. Эң арзан рекламалардын түрү жөнүндө үйрөнүп кетесиз. Рекламанын эң арзан, эң оңой жолу жөнүндө үйрөнүп кетесиз. Жана эң тез натыйжа берүүчү варианттарды үйрөнүп кетесиз. Ошондой эле адамдарды тармактык маркетингке адамдарды оңой чакыруу деген видеом бар. Ал YouTube'да көрсөңүз болот бул видеолорубузду, жана биздин атайын командабыздын сайтында көрсөңүз болот. Команданын сайтын на страницадан сурап билип алыңыз.